Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман биртугандар. Кудай буйрса мынакей биз Ак ниет аманат коомдук фонду иншалла быйыл 2019 жылы бир өтө чоң проектлер болуп атат, көрүп атасыздар. Мына ушу Жалал Абад областынан муктаждар комплекси деп баштадык. Мен дагы бир нерсени айта кетейин. Эмне үчүн жумуштар көп эле азыр Жалал Абадда болуп атат деп кээ бир инсанда ойлор болушу мүмкүн. Урматтуу туугандар, бир агабыз ушу Жалал Абадтан 6 сотик участогун өзүнө деген участогун $10.000 участогун берди. Кудай кааласа келерки жылдардан Оштон же Бишкектен ошондой участоктор берилсе, мына ушул муктаждар комплекси, көп үй бүлө жашай турган, муктаждар жашай турган комплекс, Кудай кааласа ар бир областтарга салабыз деген ниеттер бар. Мен азыртан кулактандырып коеюн, урматтуу туугандар. Балким көрүп аткан инсандар, балким башкаларга айттыңыздар, жеткириңиздер, келиңиздер. Бир инсандын канчалаган участоктору бар. Балким ошол участогуңуздардын бирин, балким соопчулукка, балким ошону арзаныраак сатып беретирсиздер. Кудай кааласа мына ошо комплекстер ар бир областтарга салабыз деген ниеттер бар. Былтыр 2018-жылы 6 үй баштаганбыз. Үчөөсүн тапшырып, үчөөсү ички отделкага алып кеткен. Мына азыр ошол 3 үйдүн ички отделкалары Кудай кааласа иштер аябай катуу жүрүп атат. Базар Коргондо үй уже бүтөөр алдында турат. Мына Кашкатерек деген жердеги да үй уже бүтөөр алдында турат. Мына азыр акыркы үйүбүз мына ушул жер. Бул дагы азыр иш катуу жүрүп атат, көрүп атасыздар. Усталар ишти кылып атат. Мына азыр могул жерде жумуш кадимкидей жүрүп атат. Мына мешалка менен азыр үйдүн ичинде стяжкалары жүрүп атат. Иш токтобой атат. Ошондуктан мен айта кетет элем, урматтуу туугандар, келиңиздер, мына ушул иштерге себепчи болуп калыңыздар. Бул үйдүн айнегине бир агабыз, Базар Коргондо бир тууганыбыз баардыгын ушу менин атыман жардам болсун деп сөз берген. Кудай кааласа жак күндөрдө айнектер коюлат. Мен азыр үйдүн ичи менен сиздер менен тааныштырып көргөзсөм, өткөндө дагы көргөзгөм. Андан бери азыр могу фундамент соколу шыбал элек болчу. Азыр фундамент сокол шыбалып калды. Анан ичинде эмне жумуш болуп аткан, мен азыр көргөзүп чыгайын баарын. Мына киресиздер. Киргенде бул жер кичинекей прихожка бар. Биринчи эшиктен киргенде сол жакта печка жагып, 2 бөлмөнү ысыта турган комната. Экинчи бөлмөсү уктоочу жай. Мына ушул жер. Мына ошол жактан от жагылат. Экинчи бөлмөсү ушул жерде уктай турган эжекебиз ушу 3 баласы менен 4 баласы менен ушул жерде күн кечирет. Мына туштагы конок бөлмөсү. Салам алейкум. Кыстаке кандайсыз? Десол жакшыбы? Иш болуп атабы? Кантип атасыздар? Не иштер болуп атат азыр? Стяжкасы болуп атат экен, а? Мына туугандар. Кудай кааласа үйдүн ичиндеги наливной пол деп коет, наливной пол. Эми бизде бандай наливной пол ушунун үстүнө куйса да болот. Азыр бул кадимкидей урбинге тартылып, жиптер менен тартылып, кадимкидей тегиз болуп атат, да? Тегиз болду. Мына бунун үстүнө биз ламинат таштасак дагы болот. Кааласак ОСБ да таштасак болот. Кыскасы бунун үстүнө сразу эле фольга ташталат дагы, жылуулук сактай турган. Анан үстүнөн полду ташталат. Кудай кааласа пол маселеси бүтөт. Bunun işi emi aynekleri çekilse eşikleri kaldı. Anam bunun stенасы бар. Стенасына ушул конок бөлмөсүн обой кылабыз, жакшынакай кылып жасайбыз деп жакшы ниет бар. Кудай кааласа жасайбыз иншалла. Мына кече Базар Коргондо үйдү дагы Кашкатеректе үйдү көрдүңүздөр. Конок бөлмөсүн өтө кол жасап атабыз. Анткени ушундай муктаж инсандар дагы сиз менен биз сыяктуу татыктуу үйдө, татыктуу жерде жашаш керек иншалла. Потолоктор кадимдей кооз кылып жасайбыз. Потолок калды, стенасы калды, анан полдору. Кыскасын айтканда ички отделкасы калды. Мына азыр иш ушундай жүрүп атат. Мына ушул усталар менен азыр сүйлөшүп атам. Стяжкасын бүткөндөн кийин ушул үйдү доказа бүтүрүп бир ачыкчын тапшыргыдай кылып берилечи депчи. Эгерде элибиз колдоп турса, ушул иш токтобой жылыш болуп турса, Кудай кааласа иш алдыга жыла берет, Кудай кааласа. Мына ушундай туугандар. Мына ушундай туугандар, биз азыр үйдүн ичи менен сиздер менен тааныштырдык. Эмне жумуш жасалып атат? Үй кимге салынып атканын жакшы билесиздер. Мына эжекебизге салынып атат. 4 баланын энеси. Буга чейин биз сиздерге бул эне жөнүндө толук айтып кеткенбиз. Дагы да бул энебиздин бир 10%, 20% эле башынан өткөн тагдыры боюнча сиздерге маалымат берилди. Бул эжебиз дагы көптөгөн кыйынчылыктар сиздерге жеткире элекпиз. Ушунчалык кыйналган эне. Чыныгы эненин, чыныгы муктаж эненин дубасын алам десеңиздер, мына ушул эненин дубасын алла. Мен ушундай сунушту айта элем. Көптөгөн бир туугандарды көрүп атабыз. Бүгүн муктаж болуп, эртең башкача болуп
аткан инсандарды көрүп атабыз. Чыныгы муктаж эне мына ушундай. Көрүп атасыздар. Бир бөлмөлүү бетон үйдө жашайт. Стяжкасы дагы бетон, асты жаткан жери дагы, дубалы да кадимки бетон, мына ушул жерде жашайт. Буга чейинки жашоосун айтып кеткен урматтуу туугандар. Интернатта чоңойгон апа, интернатта. Канчалаган кыйынчылыкты көргөн. Улуу сөздө уят жок, жашабаган жери калган эмес. Жада калса акыркы убактарда ажатканада да жашап келген. Мына ошол ажатканада жашоосун эл ишенбей, жада калса былтыры кайсыл жактан чакырып сизди сурак калды? Сузактын эмнеден? Прокуратурадан чакырып, мына ушул эжеге ишенбей, ошондой жерде жашадыңбы деп сурак алыптыр. Мына ошол эженин жашоосун көргөн кол комшу соседтери биз дайым даярбыз айтып берүүгө деп атат. Эжебиздин башынан өткөргөнүн. Бул эжебиз менен биз таанышып калганыбыздын эң башкы себеби мына ушул бала болгон. Ушул бала алгач порог сердца болуп төрөлүп, мына ушул балага операция керек деп сиздерге алып чыкканбыз. 1 сом акчабыз жок, больницага апарып жаткырганбыз. 2 күндүн ичинде 100 миңден ашык акча чогулган. Операциясынан сырткары 17 миң сом акча ашканда, эми бул акчаны эмне кылабыз десем, эжебиз айтты, мына ушу бетон үйдү оңдоп берсең медер болот эле деди. Анан эми бетон үйдү кандай кылып оңдойсуң? Эскини оңдогучу эсиң кетет. Кудай калса келиңиз ушул жерге бир жакшы ниет менен, Кудайым буйруса иншалла бүтөт деп бир жакшы былтыры үй баштадык элек. Мына көрүп атасыздар. Элибиздин колдоосу менен үй ушинтип туруп атат. Анан дагы бир жакшы бир жаңылыкты айткым келип турат. Эжебиздин азыр колунда 2 кыз, 1 баласы бар. Ушунчалык эжебизге катар-катар сыноолор берилген. Чынында. Ушунчалык сыноолор берилген. Эми бир сыноонун артынан экинчи сыноо берилип, ушунчалык катар-катар сыноолор берилген, ушунчалык кыйынчылык жашоону көргөн, ансыз элес баласы порог сердца төрөлгөн, ушунчалык кыйналып турган кезде эң чоң кызы ушул жашоодон балким тажаганбы, балким кыйналганбы, балким жакшы ниет менен ушу апамды бутуна тургузам деппи, кыскасы бизге караңгы ошол кызы мигрант болуп башка өлкөгө иштегени жумушка кетет. Дайынсыз жок болот да, көп жыл бою байланышпадыңыз. 8 жыл бою эң чоң кызы менен байланышкан эмес. Балким байланышып аткандыр, мындай айтканда катташкан эмес. Жок болуп кеткен. Ал ошол 8 жыл аралыгында ушул энебиз эмне деген кыйынчылыктарды көрдү, эмне деген шор күндөрдү көрдү. Биз мына ушул нерсени угуп, көрүп туруп ушунчалык бир көзүң эмес, жүрөгүңө жаштамат. Мына Кудай деген инсан экен, Алла деген инсан экен, мына ошол кызына Алла таалам тырнактын учундай жүрөгүнө ыйман салып койгон экен. Кече күнү байланышып ушул эжебиз менен интернеттен көрүп, соц тармактардан көрүп, урматтуу туугандар, бул эжебиз мына ушул Кудайдын буйругу менен бир эле маселе менен эмес, көп маселеси чечилип атат. Баласы жүрөгүнөн операция болуп чыкты. Моминтип үйлүү болгон атат. 8 жыл бою кабарсыз кеткен кызын таап атат мына ушу интернет аркылуу. Ошол кызын мына ушу интернеттен көрүп, интернеттен байланышып, кече күнү эжекебизге 100 миң рубль акчасын салыптыр. Апа, мен сизди көрүп аткам. Мына мен сизге бир жакшы сюрприз кылайын дедим элем. Кыйналып атканыңызды көрүп атам. Мен ушул иштеген акчаман 100 миң рубль салайын. Мына ушу үйдү деп бүтүрүңүз. Кыскасы ошо медерекеге күч келтирбеңиз. Аракет кылайлы, дагы да Кудай кааласа ушул үйдү бүтүргөнгө аракет кылайлы деп мына кызы ушундай бир жаңылык кылып атат. Мына азыр ошол 100 миң акчасынын бизге опуш канча бердиңиз? 66 миң акчасын берип атат. 16 миң сом, 50 миң рубль акчасын берди. Мына азыр мен ошол акчаны уста келсең, кеңиз. Могул жерде 21.500 сом акча болот. 21.500 сом болот. Нерде 16 миң сом, мына 5 миң рубль 5.500 сом болот. 16 миң 5.500. 21.500 сом дагы өткөрдүк силерге. 21.500 сом. Буга чейин канча миң өткөрдүк? 15 миң, а? Мына 21.500. Тетрадка жаз, мен да өзүмө жазып алам. Хорошо? Азыр мына шыбагын Кудай кааласа кутулдук мындай айтканда, шыбагын, а? Иншалла. Эми бунун алдында ушул усталар азыр стяжкасын кылып атат. Стяжкасы да канча болорун билбейбиз. Стяжкасын жана башка ички отделкаларындагы бүтүрүп берсин деп мен азыр суранып атам. Кудай кааласа бүтүрөбүз иншалла. Мына азыр ошол кызынын салган акчасына кече мына 2 тонна цемент келди. Могул жерге шагылдар келип атат. Кыскасын айтканда мына иш токтобой атат.
Алла Таалам ушундай инсандарды себепчи кылып, мына ошол кызына дагы жүрөгүнө кичине болсо ыйма салып, кайра ушул апасына кайтарып атат иншалла. Ушу кызы көрүп аткан болсо, Алла разы болсун. Унутпа эч качан апаңды. Сизди дагы мына ушул эне төрөп, эне чоңойткон. Ошол деңгээлде бүгүн сиз ушу эне бар үчүн жүрөсүз иншалла. Алла разы болсун. Мына ушул бул кайтар дүйнө дейт, бирөөгө бир кичинекей мындай нерсе кылсаң, бул сөзсүз кайтат. Ушундай туган, биягын кыла беребиз, биягын жасай беребиз. Кыскасы, ички отделкасын бүгүн чоң уста менен сүйлөшүп туруп, канчадан болот? Аны мага айтсаңар, анан неме кылабыз. Хорошо? Ушундай тугандар, азыр мен сиздерге баарысын айтып өттүм. Эмне маселе болгонун айтып өттүм. Кудай кааласа азыр бизде дагы 66 000 акча бергенден 45 000 рубль акча калды. 45 000ге биз азыр ички отделкасына материал алабыз. Полун, потологун, эшиктерин, кыскасы ушул үйдү бүтүрөлү деп аракет кылабыз. Бирок бул тыйым менен бул үй бүтпөйт. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен ошон үчүн дагы да суранам. Бул усталардын устакысына деле ушунча болуп кетсе керек. Ошон үчүн дагы да сиздерден мен суранам. Келиңиздер, кайдыгер карабастан, мына ушундай чыныгы муктаж апалардын дубасын алып калайлы. Эл өзгөрүп турат эжеке. Буюрса мына сизди канчалаган эл өзгөрүп атат. Азыр түз эфирде тартылып атат. Ушул видеолорду күнүнө калп айтпасам 20 000, 30 000 деген киши көрүп атат. Кече күнү күн жерде отуруп, ыйлап отурган видеолоруңузду көрүп, элибиз ушунчалык бир жүрөгүнө жеткен адамга жетет. Жетпегенге ал башка нерсе дагы жетпейт. Мына ошол энелер, бир туугандар сиздерди көрүп, жардам бере албаса дагы дубасын берип атат, жылуу сөздөрүн айтып атат, жазып атат, жардамын берип атат, колунан келгени Кудай кааласа бүтөт. Мына ошо жардам берип аткан элибизге дагы да бир сонун бир бата берип койсоңуз, бул сиздерге жардам берип аткан элибиз биздин же сиздин бир сыйыбызга, же болбосо бир сыйлык баракчабызга баяндай муктаж эмес. Болгону сиздердин дуаңыздарга муктаж. Дуа берип койсоңуз, сонун кылып. Эли журтубуз тынч болсун. Катуураак айтсаңыз. Элибиз, журтубуз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушу бизге жардам берген ар бир пендеге Аллахым жакшылык күндөрдү насип кылган болсун. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу Орозали операциядан эс аламан чыкты. Мына Медер балам алып чыкты сиздердин астыңыздарга. Медер балам келип бизден кабар алып, ал-акыбалыбызды сурабаганда, Орозалинин ден соолугун сурабаганда, биздин башыбызда кандай күндөр келет эле. Алла Таалам буйруп, ушинтип Медерди бизге буйруп насип кылып койгон экен, келип биздин ал-акыбалыбызды сурап, сиздердин астыңыздарга алып чыгып, жардам кылып, мына сиздердин жардамыңыздар менен Орозали операциядан чыкты, эсен аман. Үйүбүз дагы башталды, мына үйлөрүбүз дагы бүтүп атат, Аллага шүгүр. Силердин дагы алтын башыңар аман болсун, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула, ата-энеңердин, бир туугандарыңардын пешенесинде бар болгула, дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Тапкан акчаңарга Алла берекеси менен берсин. Жараткан Теңиримден не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Мен Алладан силерге ушу 5 убак намазымда гана дуа кыламын, башка эчтеке кыла албайм. Башыма келген нерсенин бардыгын көрдүм. Бардыгына шүгүр кылдым, сабыр кылдым, мына Кудайга шүгүр. Бардык нерсе жакшылык күндөр болуп атат. Силерге дагы Аллахым жакшы күндөрдү насип кылсын. Дайым жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Тилеген сураган ниетиңерге жеткиле. Аллахым дайым колдосун. Аллахым акыретте ошо жакшылык кылгандарды, жардам бергендерге Аллахым акыретте бейиштин күлүштөрүн насип эткен болсун. Бейиштен насип кылган болсун. Аллахым не тилек кылсаңар тилегиңерди берсин. Балам бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула. Мен жараткан Теңиримден бардыгыңарга дуа кылам. Жакшылыктарды гана дуа кылып тилек кылам. Айнен алтын башыңар аман болсун, өмүрүңүз узун болсун. Тапкан акчаңарга Алла берекеси менен берсин. Рахмат. Анан улам эле келип алып, Айнен кызым аркага кайтып келгин. Мен сени сагындым. 8 жылдан бери көрбөйм сени. Акча салганыңар Алла разы болсун. Бактылуу болгон, өмүрүң узун болсун. Үйгө кайт балам. Мен сени сагындым балам. Meni görüp kandırırsın arkama kayıt kızım. Buna üstümüzde başımızda da Allah Teala bir salıp nasip olgan eken üylerimizi bir dodat olan özün görüp otasın. Arkama kayıt kızım. Kızat olmaz. Gelet sözsüz. Uylabаңыз баары жакшы болот. Анан улам менен келип видео тарта береткен деп баяндай кап этпеңиз, анткени мына ушул видеолору менен иш алдыга жылат. Туура түшүнүңүздөр. Allah razı olsun. Урматтуу мекендештер, мына ушундай көрүп атасыздар. Бир эле ушул видеолор менен айтып атамбы, бир эле маселе чечилген жок. Караңыздарчы, эмне деген маселе чечилип атат. Туура түшүнүңүздөр. Кээ бир баягындай акыл деңгээли пас адамдарга мен айтат элем. Мына көрдүңүзбү ушул видеонун пайдасын? Эмне деген нерсе болуп атат?
Мына 8 жыл бою эне менен баланын алыстыгы бүгүн мына ушул жакындалып атат Кудай буйрса. Мына эмне деген жакшылык. Мына момундай үйлөр бүтүп атат ушу видеонун аягында. Мына ушундай бир жапчаш балдар операциядан чыгып атат. Мына ушундай жакшылыктар болуп атат. Мына ушу кичинекей видеонун аркасы менен. Буну же бир араб келип, же бир өкмөт келип кылган жок, урматтуу туугандар. Жөп жөнөкөй момун мусулман бир туугандар, жөнөкөй карапайым эл ушуну жардам берип атат. Ошондуктан мен баардыгыңыздарга мен ушул үй бүлөнүн атынан, биздин Акниет Аманат фондунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Анан Кудай буйрса иншалла ушул кызына да Алла таалам ыйман берип кайтарат иншалла. Мына кайтканы ушул. Мына апасын көрүп жардам берип атат. Көрдүңүзбү? Мына ушундай Кудай кааласа баары жакшы болот иншалла. Кыйналган күндөрүңүздүн баары артта калат эже. Сарсан болбоңуз. Мына ушул бетон үйдөн быйыл иншалла мына ушул жаңы үйгө көчүп чыгасыз Кудай кааласа. Намыстанбаңыз. Биз эмнебизге намыстанабыз? Намыстанбаңыз, уялбаңыз. Кудай кааласа чыныгы муктажды муктаж деп элге алып чыгыш керек. А биз намыстанып, уялып, жакшы жашоодо жашай берели. А сиздер момундай бетон үйдө жашашыңыздар керекпи? Биз эч качан кыргыздын уулдары, момун мусулман бир туугандардын уулдары, биз эч качан кыйналган элди биз таштап койбошубуз керек. Кудай буйрса биз ушундай бири-бирибизге кыйынчылыкта, сөзсүз бул кыйынчылыктан алып чыгабыз. Алып чыгып дагы келген убагында. Бизде эмне деген хандар, падышалар өткөн, эмне деген бийлер өткөн. Бардык ушул байлыгы, дүйнөсү баары калып кеткен бул дүйнөдө. Ойлонуңуздар туугандар, бул убактылуу сыноо жашоо. Ошондуктан терең ойлонуңуздар. Мен азыр сөзүбүз куру болбош үчүн мен азыр могу бетон үйдүн дагы да бир ичи менен, сырты менен бир кыскача тааныштырып коечу. Мына кышы менен ушул жерде жашаган. Видеону тартып койдум да. Мына ушул жер көрүп атасыздар, мына кадимки карап атасыздар. Момундай жерде азыр билбейм, 21-кылымда момундай жерде билбейм азыр кандай адамдар жашайт. Мына азыр кадимки эле стяжка. Свет жандырып кой, Шайыргүл. Чукам, чындырасын кандай болду? Эмне кыласыздар, Свет жандырып кой бала. Мына мынакай кирсеңиздер. Мына ушул жерге 2 жыл мурун келгенбиз. Мына полду караңыздар, кадимки могу стяжка, бетон. Бетон үйдүн үстүндө пол жок. Мына караңыздар, нолсу болсо кадимкидей мына бетон, мына карап отурат кадимки эле бетон. Мына мондай жерде билбейм кандай адамдар жашап атат азыр. Ушундайды көрүп туруп кайдыгер караган инсандар кайта кетерлим да. Бул жөнөкөй нерсе эмес. 3 баласы менен, могу кече эле операциядан чыккан баласы менен мына ушундай жерде күн кечирген. Буну кантип жылытты десеңиздер, мына момундай печка, илгерки момундай печка мына караңыздар. Бул жерге ушу бир күндө бир кап көмүр салсаң да бул бетон үй кантип ысыйт билбейм да. Бир убактан ол жерден өрт дагы чыгып кетти деп уккам мына. Кадимки өрттөн өрт чыгып кеткен деген. Мына көрүп атасыздар, ушул жерде ушул бетон үйдө ысытып, мына ушул жерде күн кечирип келген энебиз. Будан башка эми буга Кудайга шүгүр кылат эжебиз. Бул эчтеке эмес. Мен жана айтып өттүм го, ажатканада жашап келген экен убагында, ажатканада. Мен чындыкты айтып атам, урматтуу туугандар, мына ушундай чыныгы муктаж энелердин дуасын алсак, эмне деген бакыт Кудай кааласа иншалла. Мына ушундай туугандар, келиңиздер, мен ишенем. Ушундай канчалаган муктаж энелерге, канчалаган муктаж апалардын дуасын алып, батасын алып, муктаждыгына сиздерди Алла таалам түзмөтүп себепчи кылат деп мен ишенем. Кудай кааласа келиңиздер. Ыйлап аткан эненин жок дегенде бир тамчы көз жашым болсо дагы сүртүп калайлы. Бүгүн ден соолук бар, бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Бир тамчы көз жашын сүртүп калайлы туугандар. Жардам бере албасак да жылуу сөзүбүздү айтып, эжеге момундай айтканда бир руханий жактан дагы жардам берип калайлы. Дух берели мындай айтканда. Жакшы жылуу сөзүбүздү айтып калайлы туугандар. Мен ушуга чакырар элем сиздерди. Келиңиздер. Бүгүн мүмкүнчүлүк бар да, ден соолук бар да. Мына ушундай иштерге Алла таалам сиздерди себепчи кылган насип эткөн болсун иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул мына салынып аткан үйгө, Ороза Лига баласына жардам берген ар бир элибизге Алла таалам чексиз эселеп сооптор жазган болсун. Разы болгон болсун сиздерден. Эң башкысы Аллахым разы болгон болсун иншалла. Чоң рахматымды айтам. Пауза кылсам кичине. Жүрөктү ыйлаткан тагдырлар. Мына караңыздар.
Ne ustalarga çay kırası odası bece? Ova çay kaynatып berem, mukat kılıp berem. Şunday kılıp berbesem. Onu toğum kötürbetten Michelkani. Kıynalbay atasız bu usta bakıp. Çok. Tamam kılıp berem, çayını damdap berem jakşı. Xudoga şükür. Buyursa barım. Naves içeceğiniz daha çok bile ya. Çok da Tandır naves. Çok. Buyursa baba ötecek. Nake şunday eken tuğanlar. Şaşıp kalыңыздар, şunday жақсылық işке себепчi olup kalыңızдар. Bunun алдында кандай кылып мен айта кетейин дегеним, кантип жардам берем, кантип байланышам десеңиздер, мен адрести айтып коеюн. Сузак районуна караштуу комплекс деген жерде, Ачынын кире беришинде комплекс деген жерде сураштыра эле келсеңиздер, ушу Тынар Курбаналиевдин айылында ошонун жанында эле жашайт. Анан мен былтыры эжебиздин телефон номерлерин дагы элге берип келчүмүн. Мен дагы бир айтып кетейин, телефон номерлерин, бул эжелердин номерин берейин десем, ушундай кээ бир инсандар бар экен, ушундай жакшылык иштерде жаман ойлоп, жаман ниет кылып, ушу эжелерибизден бир жаман бир нерселерди сүйлөп, кыскасы жаман түн жарымда чалган инсандар бар экен. Ошон үчүн мен бул эжелердин номерин берүүдөн алысмын. Түзмө-түз ушул жерден байланышып келсеңиздер болот. Болбосо биздин Ак ниет аманат коомдук фонду ушу жетекчиси биз менен байланышып, эмне иш, кандай иш, эмне болуп атат, түзмө-түз байланышып, салым кошсоңуздар болот иншалла. Мына ушундай туугандар. Алла разы болсун баарыңыздардан. Иши көп. Эгерде эмне кылып берем десеңиздер, 1, 2, 3, 4 эшиги калды. İçine pol patoloğu kaldı, stenalar kaldı. Mına uşuğa şaşıp kalsаңдар болот. Кудай калса бул жакын күндөрдө бүтөт иншалла. Шундай айтгандар, Алла разы болсун баарыңыздардан. Сиздин эже жашооңуз боюнча бир кино тартса да болот да. Елдер bir жашоосуна сабак ала тургандай кино тартса да болот. Башыңыздан баягы өткөн кыйынчылыктан 1-2 ооз айтып кетсеңиз, анча-мынча адамдар бир өз оозуңуздан уксун да. Мен эми ушу 20 жыл квартирада жашадым. Жашабаган жерим калбады. 20 жыл андан ага bundan буга көчүп, каерде үй бош болсо ошо жака көчүп жүрдүм. Жакшы үйгө кирип отурганга акчам жок. Бекер үйгө барсаң ошондой начар үйлөргө барат экенсиң. Эми көрбөгөн күндүн бардыгын көрдүм, Аллага шүгүр. Сыноолордун бардыгынан өттүм, Кудайга шүгүр. Эми мындан буягына жакшылык күндөрдү Аллахым насип кылып атат, көрүп келет алыс экенсек, мына үйлөрүбүз бүтүп атат, балам операциядан чыкты. Кудайга шүгүр. Өзүңүз жаштыкта каяктан чоңойгуңуз? Өзүм кичинекейимде интернатта чоңойдум. Кайсыл жерде интернатта? Кочкаратада Ломонос интернатта чоңойдум. Кочкаратада. Канча жыл айырда окудуңуз? 8 жыл окудум. 8 жыл. Ооба, ага чейин дагы. Кайсыл жылы турмушка чыккансыз? 93-жылы турмушка чыктым. 93. 16 жашымда турмушка чыктым. 16 жашыңызда турмушка чыктыңыз. Жаш чыккан экенсиз. 16га келгенде эч ким жок, бир тууган бир эжем бар, ошо күйөөгө берип койду да. Каерге барасың, атабыз болбосо, карай турган энебиз болбосо, деп ошол эжем күйөөгө берип. Канча балаңыз бар азыр? 3 кыз, 1 уулум бар. Чоң кызым Роза, Орозодо төрөлгөн. Кийинкиси Курман. Азыр ушу Россиядагы эме болуп атканыбыз, Анан Курманжандатка Курбан айта төрөлдү. Анан Шайыргүлүм. Анан дагы кайтып Орозали, Орозодо төрөлдү. Кудайга шүгүр. Балдарым аттары деле Алланын буйругу. Мен ушу Орозалидан башкасын атайын эмеге тартпай атам анткени башка кыздар бойго жетип калган. Кыздар намыстанат. Ошон үчүн мен эртеңки жашоосуна дагы аларга бир неме мындай залакасы тийип калбасын деп сиздерге көргөзбөй атам, урматтуу туугандар. 3 кыз, 1 баласы бар. Эң кичинекей баласын көргөздүм. Анан бир кайсыл жылы турмуштан чыккансыз? Канча жылдан бери ушу жалгыз жашап келатасыз? 2013-жылдан бери. 2013-төн бери. 2012 Орозали төрөлдү. 1 жылдан кийин анан турмушубуз ушундай кичине урушуп талашып, экөөбүз эки жакка ажырандык анан. Ушинтип анан балдарым менен өзүм жашап келатам. Балдарыңыз баарын өзүңүз багасыз, чоңуңуздан башкасы. Үчөөнү тең өзүм карайм ооба. Кандай оокат кыласыз? Ошо Орозалинин пенсиясы менен, сос пенсия 3000 сом. Ошо менен пособие аласыз башка балдарыңызга? Пособие 800 сом пособие алам мына балама. Бир эле Орозалиге 4800 сом болот. Пособиям 800 сом, 4000 сом неме сос пенсия. Анан өтө кыйналсак, чынында мечиттерге барып пакет ачып отурат. Мына ушундай мен да 1-2 жолу көрүп калдым ушундай туугандарымда. Ушундай туугандар. Эми аргасыз тиричилик
айла жок чыгам. Айла жок, ошондой. Ушу балам кээде дары дармегин акча таппай калсам, ооруп калсам, муктаж болсом шарт чыгамын чыныгы. Жат эркектен акча сурагандан көрө ушу элдин астынан барып, Алланын мечитине барып, Кудайдын үйүндө отуруп, элден жардам сурайм. Көңүлүнөн чыгарып 20 сом береби, 10 сом береби, 5 сом береби, бергенин Алла ыраазы болсун деп алып үйгө келип, ушу дары дармекке продуктуга иштетебиз. Түшүнүктүү. Буюрса баары жакшы болот, кыжыгат болбосо, сарсанаа болбойбуз. Мына ушундай туугандар.